23 ноябрда Нарын облустук мамлекеттик телерадио компаниясынын түзүлгөнүнүн 25 жылдыгы белгиленди. Аталган салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулу, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн эксперти Улан Бакиров, маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин директору Бактыгүл Норузбаева жана Нарын облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов ошондой эле чакырылган меймандардын катышуусунда өттү. Өкмөт тарабынан билесиздер, 2014 2016 жылдары бүттүк облустук телерадио компанияларга акча каражат бөлүнүп берген материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча. Анын ичинде Нарын телерадио компаниясы да бар. Анын үчүн өкмөткө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Неге дегенде ал оборудование техника келгенден баштап силердин контентиңер да жакшы болуп калды, жамаатыңыздын иши да бир топ алга жылып калды деп ойлойм. Салтанатты ачууда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулу Нарын облустук телерадио компаниясынын 25 жылдыгына Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевдин куттуктоо сөзүн окуду. Облустук гезит, радио, телевидениянын баарын бириктирип, маалымат өткөрүү жайы же болбосо маалыматтык сайт түзүлөрүн өз сөзүндө белгилеп өттү. Ошол токтомдун негизинде ошол аймактык маалымат каражаттарын бириктирип, бирликтүү кылып, анан ушуну бир облустта бир эле маалымат площадкасы болот. Ошол аянтчасында өзүнүн баягы маалымат саясатын жүргүзгөнгө бир жакшы шарт. Райондук гезиттер жойгондон кийин дагы менин оюмча ошолордун айлыгы, ошолордун каражаттагы берки жана жаңы түзүлө турган бир эмеге ашса, буюрса ошол жерде иштеген мисалы 8.000 сом же 6.000 сом алган кабарчы буюрса 12.000 андан ары көбөйөт деген бир жакшы бир үмүт менен азыр ушуну ишке ашырып атабыз. Маалымат үчүн айта кетсек, 1993 жылы биринчи ирет Нарын облустук телерадио компаниясы ар бир жуманын бейшемби, жума күндөрү РТР, ОРТ каналдары аркылуу жарым сааттан эфирге чыгып турган. Кийин 1997 жылы маалымат борбору түзүлүп, студия катары ишин уланткан. 2008 жылы Нарын облустук телерадио компаниясы башка жергиликтүү телерадио компаниялар сыяктуу эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин курамына өтүп, 2015 жылдан тарта ал маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин тутумуна киргизилген. Учурда НТК каналында 3 редакция менен 40ка жакын адам иш алып барып келет. Ааламдашуу заманында интернеттин ролу дагы өз ордун таап келе жатат да, биз бул тармакты дагы унутта калтырбай, замандан артта калбай, ушу Facebook, YouTube баракчаларыбыз, өзүбүздүн YouTube баракчаларыбызды ачып, ошол жака өзүбүздүн даярдаган продукцияларыбызды дагы салуудабыз. Бул эмне дегенди билдирет? Бул биз облустук телерадио берүү компания катары теледен өзүбүздүн продукцияларыбызды облустун деңгээлинде гана көрсөтө ала турган болсок, эми интернет аркылуу мүмкүнчүлүгүбүз түзүлдү. Бүтүндөй өлкө эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү мекендештерибизге биздин кичинекейинде болуп жаткан окуяларды чагылдырып жеткизүүгө бул да мүмкүнчүлүк түзүлдү да. 20 жылдык өмүрүн, жаштыгын дал ушул өзү сүйгөн кесипке арнаган белгилүү журналист Турганбек Шайыков телевиденияны ачууда кандай кыйынчылыктар болуп өткөнүн эскерип өттү. Биринчи эфирге биз 1992 жылы Вадим Карпеков деген телерадио компаниянын төрагасы Москвага барып, 2 Panasonic үйдө камеранын бир монтажный стол алып келип туруп, эң биринчи жолу эфирге чыкканбыз. Анан баягы официалдуу түрдө айтылганы бүгүн 25 жыл болуп атат. Эми анда мындай техника деген жок да, Panasonic деген өзүңөр билесиңер, ошо менен эптеп тартып, өзүбүздө операторлор жок, ар кимди үйрөтүп, монтажер деген жок, ар кимди үйрөтүп жүрүп, ушул даражага жетти. Эми мен ушу Нарын телерадио компаниясынын телесинин кас-кас башкандан ушул күнгө чейинкисин көз алдымда да, эми ошол учур менен азыркы учурду салыштырганда асман менен жердей. Мына мен 5 жетекчи менен иштештим. Айрыкча айта кетиш керек, ушу бейшемби калкыбыч келгени
нарын телесинин баягы материалдык базасы абдан чыңдалды. А дегенде жарым саат, 1 саат эфирге чыгып жүрсөк, ошол адам келгенден кийин 24 саат эфирге чыктык дагы профессионалдык деңгээлге жеттик да. Ал эми Нарын облустук телерадио компаниясынын материалдык базасын чыңдоодо, редакциялардын өз алдынча иш алып баруусунда, сеткага кирип иштөөдө, учурунда 11 жыл бою жетектеп келген Бейшембек Калыковду сөзгө тарттык. Башкаларга караганда кичине бир штаттык бирдиги аз, материал техникалык базасы начар, андысаз келгенсип, жашап аткан, иштеп аткан жаратылыш шарты катаал. Жерде жамаатта, анан жанагы кыш тууган коочулар чыгыраак болуп, жаз тууган коочулар баягы кичине бошоңураак болот эмеспи? Ошо кыш тууган коочуларда Нарын облустук телерадио компаниясынан жамаат ошондой чыгыраак коллективде. Коллектив абдан сиргек, сезимтал, килгир, айтылган эгерде жакшы ой болсо, ошол керек болсо элге токтотпой илип кеткен жамаатта. Мисалы, ушул жамааттын күчү менен биз коркпой биринчи жолу ошол облустук телерадио компаниялардан астыда көп иштерди бүтүргөнбүз. Бир көргөнгө оңой көрүнгөнү менен, көгүлтүр экранга чыккыча далай түйшүктөр менен көптөгөн теле кызматкерлеринин мээнетинен жаралып, бут-бутуна тийбей чуркап жүргөн кадр артындагы оператор, монтажер, режиссер, видео инженерлердин эмгеги айтпаса да белгилүү. Убагында могу техникалык катачылыктардын чыгып калышы биринчи оорчулуктардын эң башкысы ошол. Эфир үзгүлтүккө учурабай кетиш керек. Техникаларда жаңыргандан жаңырып атат, улам кубалап жетип окуп туруш керек бардыгын учурунда. Урматтуу кесиптештер, жалпы баарыбыздын бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктайм. Андан соң МТКнын 25 жылдык туулган күнүнүн урматына арналган Нарындан жана Борбордон келген таланттуу ырчылардын коштоосунда чакан концерт тартууланды. Булар деген жалаң көкбет телевидение да. Эң көкбет телевидение. Мен ушинтип айтам. Анткени кандай подножка болсо дагы, кандай бир туура эмес жерден туура эмес кылдыңар, тигиндей кылдыңар, мындай кылдыңар дегендер көп эле болду. Бирок мен ошолордун баарын билем. Бирок ушулар ошонун баарына боюн сунбай, коркпой, ушуга чейин ушунчалык жакшынакай иштеп келатат. Туулган жерине сыймыктануу менен келгенин жана сахнага чыгаар алдында өзгөчө толкундап жатканын ырчы Кенже Көбөкова жашырган жок. Аябай сонун уюштуруптур, сонун өтүп атат. Мен да сыймыктанып атам. Мына Нарын эли биз мына өнүгүп келатабыз десек болот. Аябай чоң жетишкендиктерге жетишип турганыбыз көрүнүп турат. Талкпай эмгектенип келген ушу Нарын телерадиосунун жалпы жамаатына чын жүрөгүмдөн ден соолук каалап, өмүр каалап, алдыга эле кете бериңиздер. Мен сиздерди жакшы көрөм. Майрамыңыз кут болсун. Менин да майрамым, анткени мен өзүм Нарындын кызы болгондон кийин аябай сүйүнүп, азыр толкунданып да сүйлөй албайт. Эл концертти сагынып калганбы? Сыягы чоңдорду кой, кичинекей бөбөктөрдөн бери оюндарга активдүү катышып, сахнада бирге ырчылар менен бийлеп жатышты. Концерт сонун өттү. Абдан бир жакшы маанайда. Сонун ырлар жаңырды, элдер дагы абдан жакшы бир маанайда отурушту. Ушу Нарын шаарында негизи эле келип бардаганда дайыма сахнада ардаганда абдан өзүмдү эркин сезем, анткени дайыма жакшы тосуп алышат. Ошондуктан чоң рахмат. Ал эми Нарын телевидениеси 25 жылды мен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Дагы да көп жылдыктарын чогуу тосолу. 25 жыл бул баш эле болсун, дагы көптөгөн кылымдарга бар болсун Нарын телевидениеси. Нарын облустук телерадио компаниясынын тарыхында биринчи ирет концерт өткөрүп жатат. Оор милдетти мойнуна алып, бирде ыйлап, бирде күлүп, элдин маанайын көтөрүп алып барып жаткан Жаркынай Гүлташыр кызын биздин чыгармачыл жамаат кепке тартты. Бүгүн Нарын облустук телерадио берүү компаниясынын 25 жылдык мааракесин белгилеп турабыз. Буюрса, бул маараке жогорку деңгээлде өттү десем да жаңылышпайм, анткени саат 1де бизде болсо официалдуу иш-чарабыз өттү. Ал эми кечинде мына мынтип калың элдин башын бириктирип, чоң программада шоу концерт өткөрдүк. Бул концерт албетте элге жакты деген ойдобуз. Буюрса, биздин каналдан жалаң гана мыкты көрсөтүүлөр, көйгөйлөр чагылдырылып, НТК экраны эч качан өчпөйт. Албетте, оор катал климаттык шартта жашаганына карабастан,
теңир тоолуктардын көйгөйүн, кубанычын да тең бөлүшүп, облустук кабарлар менен камсыздап, маданиятын көтөрүп, элдин маселесин так жеткизип келген Нарын облустук телерадио компаниясына ийгилик каалап кетмекчибиз.